Ой. Эмне үшкүрүнүп калгансың, апа? Жүрөк саады болуп ата. Мен антип чаап жүрсөм, бизге окшогон бечаралар кор болбосун деп чаап жүрөм. Балдарым ачкадан ыйлабасын деп чаап жүрөм, апа. Тек аман бол, айланайбыз. Силерден топурак буйрса болгону кагылай. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Курбангүл Арзыбаева. Бүгүн менин кайрылуум урматтуу кыргыз элинин айымдары, ошондой эле ак элечек энелерге болмокчу. Урматтуу кыргыз айымдары, биздин кыргыз элинен Курманжан Датка менен катар жаңыл мырзалар чыккан. Азыр элибизде болуп жаткан, өлкөбүздө болуп жаткан башаламандыктарды биз өз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Билемин, ушул окуяларга кайдыгер болбой больницада дарыланып жаткан айым кыздарыбыз дагы бар экендигин билем. Ошондой эле болуп жаткан башаламандыктарга чыдай албай, күнүгө давленияңыздар көтөрүлүп, дары ичип жатканыңыздарды дагы мен жакшы билем. Ошондуктан, урматтуу айымдар, мен сиздерди ак элечек аялдар коомуна чакырам. Мен калтырган WhatsApp'ка тезинен байланышыңыздар. Урматтуу айымдар, бул болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабайлы, элибизде болуп жаткан мындай ушак жалаалар, мындай жаман окуялар боло беришин токтотуу үчүн биз мамлекетибизде, Кыргызда патриот эркектер бар болсо, биз аларга талаптарыбызды коелу. Ак элечек энелерди, аялдарды тепсей турган эркектер бар болсо, анда бизге каршы болушат. Жок, патриот, биз аялдарды, энелерди сыйлайбыз деген кыргыз элибизде патриот эркектер бар болсо, аялдарды, ак элечек энелерди сыйлашат. Ошондуктан, урматтуу ак элечек энелер, биз болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбойлу, балдарыбыздын келечегин ууруларга, ошондой эле коррупционерлерге тапшырып койбойлу, өз колубуз менен. Ошондуктан, кайдыгер болбогонго чакырам сиздерди. Мени менен, биз менен сөзсүз байланышыңыздар. Чыркырап чындыкты айтып жаткан уул кыздарыбызды колдойлу. Ошондуктан, Кытайлар кыргыз жерине кирип келбестиги үчүн, жерлерибиз сатылбастыгы үчүн, кен байлыктарыбыз урпактарга толугуча өтүшү үчүн биз энелер аракет кылышыбыз керек. Сиздерди кайдыгер болбоого чакырам, урматтуу айымдар. Тезинен биз талаптарыбызды коелу. Урматтуу мамлекеттин, Кыргыздын келечегине кайдыгер карабаган патриот инсандар. Биз күнүгө эле ар түрдүү сөздү уга берип чарчадык. Бир күн бирди сүйлөсөңөр, эртеси күнү дагы бирди сүйлөйсүңөр. Бизге бир сүйлөгөн, бүгүнкү сөзүнөн эртең кайтпаган эркек патриот балдар керек. Урматтуу ак элечек энелер, биз тезинен талапты коелу. Ушул мамлекеттеги тартипти орнотуш үчүн аялдар салымыбызды кошолу. Эгерде соопчулук иш үчүн салым кошобуз десеңиздер, биригиңиздер, байланышыңыздар.